урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович. Сизге кайрылганыбыздын негизги темасы бул Баткендеги болуп аткан бүгүнкү күндөгү бизди ойлонткон окуялар. Москва областы боюнча жалпы эле Россияда көп кыргызстандыктар эмгектенип иштеп жүрүшөт. Эң эле негизги ою ушу Кыргызстан боюнча Кыргызстанга кантип жардам кылсам, Кыргызстанга кантип салымын кошсом өсүп өнүгүшүнө деген ой менен жүрөт. Албетте, жакшы иштеп, чоң ийгиликке жетишип, жакшы Кыргызстанга жардам берүү үчүн үй бүлөсүндө, өзүнүн мамлекетинде тынчтык, стабилдүүлүк керек. Ансыз иштин алдыга кетиши бул мүмкүн эмес. Ошондуктан биз кайрыла элек жалпы сизге, сиз менен кошо премьер-министр, жогорку кеңештеги депутаттарга, айылдык жетекчилерге ушул Баткендеги болгон окуяны тез аран ичинде чечип, биздеги болгон ойлорду бир жакшы жагына бурушуңуздарды. Албетте, бул көптөн бери ойлондуруп келген маселе. Мунун чечилиш үчүн балким убакыт керектир. Бирок ушул боюнча бизге информация керек. Качан чечилет, кантип чечилет. Рахмат. Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу президенти Сооронбай Шарипович, мен Көкташ айылынын тургуну Айдаров Алимбек. Мен сизге кайрылуумдун себеби эң негизгиси өзүңүзгө мына жогоруда айтылгандай көйгөй чек ара маселеси. Анан ушул жердеги дайыма буга чейин болуп келген боло берет болуш керек, болбосун илайым. Эми азыркы эң акыркы болгон окуя өтө бийлик тарабынан элдерди аябай бир басынтканга барабар болуп жатат. Тажиктер ок атса, тажиктер биздин жерге кирип келип, үйүбүздү талкалап атса, чөптөрүбүздү өртөп атса, балдарыбыз үйгө барып жата албай атса, аксакалдарыбыз үйүндө жата албай атса, анан өзүбүздүн күч органдарыбыз келип, өз элибизди алып барып камап, үйүнө чейин келип тинтүүгө алып атса, бул деген эки жактан элди кордоо деп эсептейбиз да. Ошого эгерде сизге маалымат жетпей аткан болсо, мына бүгүн биз Көкташ айылынын тургундары келип, мына кыргыз биримдигине кайрылдык. Ушу сиздер аркылуу биз президентке үнүбүз жетер бекен деп. Башка айла жок болуп атат. Эми сиз эгерде угуп аткан болсоңуз, тез арада ушул балдарды чыгарып, эгерде камагандан эле ошо чек ара чечиле турган болсо, биздин бардыгыбыз камалганга биз даярбыз. Биз эч качан кайтпайбыз мекен үчүн. Азыр элди кайра курчутпай, ошол балдарды тез аранын ичинде бошотуп, маселени жеринде ошо күч органдары, тиешелүү мекемелер мындай тың иш алып барса, мындай арешемдиктерге жол берилбейт эле деп ойлоймун да. Рахмат сиздерге. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович. Мына бүгүн биз Москва жергесиндеги убактынча эмгектенип жүргөн мигранттар десек да жаңылышпайбыз. Жана ошондой эле Москва жергесиндеги кыргыз биримдигинин райондук коомдордун төрагалары жыйылып, ушул чек ара маселесин талкуулап, ушул жерде баарыбыздын жүрөгүбүз ооруп, сизге кайрылып отурабыз. Биздин кайрылганыбыздын эң негизги сураныштарыбыз же болбосо өтүнүчтөрүбүз ошол жердеги маселеге өзүңүз башында туруп тезинен чечип берсеңиз, жана ошондой эле ушул маселени чечүүдө эки тажик мамлекети тарабынан дагы, кыргыз мамлекети тарабынан дагы границадагы болуп жаткан контрабанда бизнестерди токтотуп турсак, ушуну көзөмөлгө алып берсеңиз, кирди чыктыны токтотсок, бизге
граница, жер, ошол жердеги элдин ден соолугу өтө ойлондурбай койбойт Москва жергесиндегилерди. Ар бир болуп жаткан окуяларды окуп көрүп, интернеттен ар кандай кабарларды көрүп, эл дагы толкунданып турат. Сизден сураныч ошол жердеги көйгөйдү чечүүдө негизиден эң биринчи биз границабызды тосуп, кирди чыктыны эле токтотуп турсак, бул маселе өзүнөн өзү чечилет деп эле ойлоймун. Бул жерде көп деле көйгөйлүү, талаша турган, тартыша турган нерсе жок. Мен ошол Баткендин атуулу катары, ошол жерде границада эң кичине жашымдан өскөн жигит катары өтө жакындан жакшы билем. Биздин дагы жаш балдарыбызга чейин билет. Кайсы жер Тажикстандын жери, ошол эле тажик туугандардын жаш балдарына чейин да туура жакшы билет кайсы жер Кыргызстандын жери экен. Бул жерде ушул биз бизнести эле токтотуп туралы сиздерден сураныч. Кирди чыктыны тажик туугандар деле, кыргыз туугандар деле чыр чыгарганга, ок атканга эч кимдин калоосу жок. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Жана ушул жыйынды колдоп келген төрагалар баарыңыздарга рахмат. Биз дагы бир жолу суранып кетебиз. Ушул маселелер тезинен чечилсе, президентибиз, парламент, өкмөт, бийлиги бардыгы көңүл бурса, жана кармалган, текшерилип жаткан өзүбүздүн жарандарды тезинен бошотуп берсеңиздер. Тажик тараптан дагы кысым, кыргыз тараптан дагы кысым болбой, наоборот, башка жол менен чечүүгө аракет кылсак. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.